Саламатсыздарбы, урматтуу интернет сүйүүчүлөрү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дагы бир каарманыбыздын жашоосу тууралуу кеп кылабыз. Жашым 35-те, Кант шаарында турам. 2 баланын энесимин. Апамдын ашкере камкордугу менин бактыма жол тосуп келет. Акыркы кезде бул боюнча апам менен жакшы келише албай калган үчүн сырымды ортого салууга аргасыз болдум. Балалыгым бактылуу өттү деп айта албайм. Апамдын айтуусунда атам аны алдап кеткен. Ошону менин жалгыз бойго алып, мени жалгыз багып өстүрдү. Ырас, эч нерседен кем, эч кимге кор кылган жок. Мен үчүн турмушка да чыкпай койду. Мунун баары мага кадыресе көрүнүш эле. Маселенин башаты менин алгачкы махаббатымда байкалды. Апам аталуу кыздан кем кылбайм деген убадасына туруп мени жогорку окуу жайга тапшыртты. Канттан барып келип окуп жүрүп, бир таксист бала менен таанышып калдым. Кийин мамилебиз жакшырып, сүйүүгө жетти. Жагымдуу сезимдердин курчоосуна жүрүп, бир күнү мамилебиз тууралуу апама айттым. Мен күткөндөй жакшы жооп болбой, апам ачуулана. Экинчи кулагыма жигит аттоону угузба. Сен окушуң керек. Жигит жандаган менин күнүм мына. Жалгыздыкта калдым деди. Апа, тагдырдын баары окшош болбойт да. Тескерисинче ал сизге уул болот, дедим. Эгер эле аныңа дагы жакындачу болсоң, окууңа да ыраазымын. Отур үйдө, деди. Апамдын бул мамилесинен кийин чын эле азыр жашмын. Байкуш апамдын өмөтүн актайын деп жигитимден алыстап кеттим. Күндө өтчү жолдон айланып, күндө түшчү унаалардан алмаштырып, жакшы эле убараландым. Бирок ага болгон сезимим өчкөн жок. Ал да мени унутпаптыр. Жарым жыл өтпөй ала качып алды. Чындыгында ага көңүлүм болгондуктан көп чырдабай отуруп калдым. Артымдан кууп келген апам кыйла айгай салып, кудаларын бир топу бара кылды. Акыры кантип тилин табышты билбейм, макул болуп кетиптир. Жашоом жакшы уланып жатты. Кайын журтум жакшы кишилер, уулду болдук. Анан кыргыздын салсанасы аткарчу убакыт да келди. Бир тараптын шарты болсо, бириники болбой жатып, кайын журтум апамдын алдына түшүп барганча 3 жылдай өтүп кетти. Кызга төркүнүнө баруу кандай жагымдуу. Эки тарап жакшылыкта жолугуп атат деп мен өзгөчө кубандым. Той ортолоп калганда апам мени өзүнчө чакырды. 3 жыл жүрүп, калыңга топтогону болгон ушулбу деп 100 арчыга оролгон акчаны алдыма ыргытты. Эмне экен, азбы, дедим. Азбы деп, силерди тосом деп үйдү канча ремонт кылдым, канча оокат алдым. Дасturкунучу, а сен багып чоңойтконумду айтпай эле коеюн. Апам албооттанып, бирок ачуусун жашыра тиштенип алып, мени зекип жатты. Апа, анча ачууланбаңызчы. Аз десеңиз дагы кошуп беришерин кийин деле, бүгүн деле айта беребиз. Бүгүн тойго, деп айттым. Тойдон айланасыңбы? Азыр алып келбеген кийин берип жыргатмак беле. Муну өзүлөрүнө бер да, кинкилдебей үйдө кал. Сенсиз кетишет, деди. Апамдын бул айтканына анча ишене бербей, бир ыйлап алып, сыр бербей элге аралашып отуруп алдым. Бирок апам сурданып кабагын ачпай, кайын журтумду ачык эле кагып силкип туруп алды. Акыры максатына жетип, аларды чын эле менсиз узатып ийди. Апам акча үчүн мындай кылат деп такыр ойлогон эмес элем. Жолдошум таарынычы тарап калган кезде бир келиптир. Бирок апам ачуу кептерди айтып, көңүлүн оорутуп, мага кезиктирбей кетирип жиберген экен. Ортодон жарым жылдай убакыт өткөндө бир отоло ажырашканыбызды кат аркылуу билдирди. Түшкө кирбес кылыгы үчүн апама таарындым. Же апама теңелип, уулум экөөбүзгө келбей кеткен күйөөмө таарынарымды билбей ыйлап кала бердим. Көп өтпөй күйөөмдүн жаңы турмуш баштаганын угуп, бир отоло түңүлдүм. Таарынычым ичке катылып 5 жылымды балама арнап жалгыздыкта өткөрдүм. Туура, 5 жыл болот дегенде медпунктта бошой калган орунга болжогуч болуп ишке кирип алдым. Негизи кенибиз ушундай болсо керек. Апам да, мен да өзүбүздүн курагыбыздан жаш көрүнөбүз. Жаңы ишке кирген кезде мени ал жерде иштеген жигит айланчыктап калды. Башында жалгыз бой аялды пайдалангысы келген катардагы бир эркек катары кабыл алгам. Бирок анын мамилеси андай эместиги бат эле белгилүү болду. Намысбек чын дилинен жагымдуу маанай тартуулап, мага жабууга дайыма аракет кылды. Бирок мен бул маалда кайрадан турмуш куруудан бир отоло түңүлүп калган элем. Болгондо да анын менден кичүү экендигин эске алып, салкын мамиле кылып жүрө бердим. Бирок менин каршылыгым анын күчтүү сезимдерин жеңе албады.
күтпөгөн күнү күтүүсүз жерден бир адамга айланып кеттик. Биз чын дилибиз менен сагыныч менен жолугушууну адат кылдык. Бирок дагы деле мамилебиз никеге жетет деп ойлогон эмесмин. Бир күнү Намысбек, мындан ары мынтип жашырынып жашоого макул эмесмин. Уулуңду өгөй дебейм. Ишен. Мындан ары ишке бир үйдөн келип, иштен бир үйгө барып туралы деди. Апам бул ирет мен аны укпасыма көзү жеттиби, уулумду жетелеп, кийимимди чогултуп чыгып, кетишиме каршы деле болгон жок. Жан дүйнөмө эркектин мээрими, камкордугу, эркелетүүсү жетишпей келген экен. Жолдошумдун жанында өзүмдү бактылуу сезип, дүйнөм тегиз болуп жашап жаттым. Ырас, Намысбектин ишинен башка эч нерсеси жок эле. Керек болсо ата-эне, бир туугандары дагы. Өз аракети менен окууну бүтүп, ары бери кагылып согулуп жүрүп, эми кесибимен иштейин деп биздин шаарга келген экен. Айлыгыбызды батир менен азык-түлүккө жеткирип жашап жаттык. Акчабыз болгондо апама барып турабыз. Жыл айланып, наристелүү болдук. Намысбектин кулк мүнөзүнүн жакшы экенин ушундан билиңиз. Уулубуз бар эле, эми кыздуу болдук деп кубанды. Айткандай эле уулумду өгөйсүткөн жок. Ал турсун, сырттан караган адамга ал өзүнүн эле уулун дегенчелик таасир калтырчу. Жалгыз тоокко да жем керек дегендей бир баш болсо да кошулуп, керектөөлөрүбүз арбып баратты. Жалгыз жолдошумдун мамлекеттен тапканы аздык кылып жатты. Мындай жетишпестикке 2 жылдай жададык, бирок дайыма мынтип жашоо мүмкүн болбой калды. Биринен тартып бирине жеткирип, акыры карыз болуп баштаганыбызда кеңешип, жолдошум ишинен чыгып, шаарга курулушка иштеп кетти. Башында унчуккан эмес, бирок 1 жылдай өткөн соң апам күйөө баласынын курулушта кара жумуш кылаарын намыстан арын айтып чыкты. Унчукпадым. Бир күнү Намысбек иши кеч бүтүп, эрте башталарын айтып шаарда калып калды. Мындай учур мурда да 2-3 курдай болгон. Мен эч жаман оюм жок, балдарды алып эрмектешкенче деп апамдыкына барып калдым. Тамактанып бүткөн соң кептен кеп чыгып отуруп апам мынтип бир келбей калат, 2 келбей калат. Анан акчасы бар, бир катындын үстүнө кирип алат да сени талаага таштайт. Каласың 2 балаңды кучактап деди. Эмнеге мынча жаман ойлойсуз? Керек болсо ушул 2 бала үчүн кечке калып жүрөт. Намысбек антип ойноп кетчү эркек эмес, дедим ачуулана. Боюңда жокпу? Эмне? Жок, эмне болуп кетти? Жок болсо рас болуптур. Анда ушунчаңда андан кет. Дагы төрөп бала басты болуп, же үйгө жетпей, же эл катары кийим кийбей өтүп кетмек белең. Азыр эрлүү катындарга караганда эрсиз катындар тең жашашат. Ары тартып, бери тартып турмушкан жашооңорду карап отуруп, бери жактан мен жүдөп бүттүм. Балдарыңды мен карайм. Иштеп кебете кечпириңди оңдо деди. Апа, оң эле турам. Оң эмес, жеримди көрбөй коюңузчу. Мени ажыраштырбай эле карап бериңиз балдарды. Иштейин дедим. Билесиңби, мен балдарыңды карап, сен иштесең, эриң биротоло баарын сага үйүп коюп, күндөп эмес, жумалап жоголот. Кайсы ырысына кызыгып, ага жармашасың. Мен сени эрсиз эле канаттууга кактырбай чоңойттум эле го. Мен балдарымды алып кетип калдым. Апамдын айткандарын бирине түшүнүп, бирине түшүнбөй башым катты. Байкасам, Намысбек апамдын бужумолундай башкага басып кетчүдү деле эмес. Деги эле анын мен андан кетейин деген ойлорубуз жок. Ырас, эл жеткенге биз да жеткен экен дейбиз. Бирок айрымдарча мындай жашообузга наалат айтып, ыркырашып, чыркырашпай ынтымактай эле жашап келатабыз. Менин коркконум, апам мени дагы өзү билип ажыраштырууну чындап максат кылып алганбы дейм. Өткөндөгү чатагыбыздан кийин мен аныкына бара элекмин. Ал болсо башынан эле чакырмайын биздикине келбейт. Бирок телефондон мага түркүн каттарды жазып, беймаза кылып жатат. Бирде менин сенден башка кимим бар эле? Бактылуу жашооңду көрүп бактылуу болом деп ойлодум эле. Жарабадың. Өзүңдү өзүң билип жүрүп, жок болосуң го деп таарынса. Бирде ушунчаңда эсиңе кел. Ушул жашка келгенче бир быдыры жок эркек качан байып, сени качан жыргатат эле. Мен анын жашында жалгыз бой аял экениме карабай үй алып койгом деп дагы далай кеп жазат. Мындай каттарды окуп калып жолдошумдун көңүлү оорубаса экен, ал апамдын теңсинбеген мамилесин билбесе экен деп жаным чыгат. Мен апама бактылуу экенимди, балдарымды атасыз калтырып ажырашкым келбестигин деги эле жеткире албадым. Сиз бир кезде алдыңызга түшүп келген балдар жашоомду кесир кылган үчүн мынтип жок жашоого кептелип калдым деп таарынып деле оюн өзгөртө албай койдум. Айтор, беттегенин бербейт. Апам кара жинине салса, бир кездегидей бул жашоомду да бузуп салабы деп корком. Апам эркектерди ушунчалык жаман көрөбү, түшүнбөйм. Кээде каралык эрте келип, алжып атабы деп кетем.
деги эмнеси болсо да апамды тынчтандыруунун бир жолун таппасам болбойт го. Урматтуу интернет сүйүүчүлөрү, эгерде каарманыбызга кеп кеңешиңиздер болсо, биздин каналга катталып жазып калтырсаңыздар болот.